Салам айымдар, сұлулық, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева, катталыңыз. Эмне үчүн кээ бир адамдар аябай ийгиликтүү? Эмне үчүн Кыргызстанда аябай ийгиликтүү жана популярдуу баары сыйлаган адамдар азыраак? Бар, албетте бар. Бирок мындай мисалы бүт Кыргызстандын баары билип, сыйлап кандар аябай аз. Мисалы, шаардыктар сыйласа, айылдагылар билишпейт аны. Региондордогулар билип, сыйлап, жакшы көрсө, шаардыктар аны билбейт. Эмне үчүн бир калктын биримдиги жок да? Ошо авторитеттүү, калкты бириктире турган, баары артынан кете турган адам аз, болсо дагы аз. Мен ошол нерсе тууралуу аябай ойлондум, психологиялык жактан да, өзүм тажрыйбам жактан дагы ойлонуп көрүп, эмоционалдуу интеллект жөнүндө видео тартайм дедим. Эмоционалдуу интеллект деген эмне? Эмоционалдуу интеллект бул адамдын башка адам менен туура түзүлгөн мамилеси. Ошол адам менен мамиле туура түзүлсө, эмки адам менен да жакшы түзүлөт, коом менен дагы мамилеси туура болот. Жана бул адам ийгиликке жеңил жетет. Анткени азыркы заманда адамдын ийгиликке жетүү жолу бул биринчиден туура баарлашуу, туура адам менен мамиле түзүү. Мисалы, менин байкоом боюнча аябай күчтүү саясатчыларыбыз, аябай көбүнчө ошол эле биздин жогорку кеңеш, көп эле бийиктикте отурган чиновниктерибиз көбүнчө айылдагы эле мурдагы балдар. Байкадыңарбы? Аны мындай өзүнчө отурганда көп эле сүйлөшүп калабыз. Балким ашканада отурганда мен деле аябай таң калам да. Мен дагы каалайм менин балам ошондой күчтүү, ийгиликтүү болушун. Аны айтам, эмнеге биз ушинтип, монтип өпөлөп багабыз балдарыбызды? Айылда болсо балдар каралбайт деле, өздөрү менен өздөрү жүрөт, келип бир кусок нанды жейт, сууну ичет, өздөрү мустак суга жуунат, бирок кийин кыйын жигиттер өсүп чыгат. А шаарда өскөн балдар көбүнчө гиперопекаданбы, аябай мындай назик болуп калат. Баары эмес, баарын айткан жокмун. Шаардыктарда аябай кыйындар бар. Бирок көбү өздөрүн балконский деп атап коет, анан ой жүгүртүүсү бөлөк болот, жана адам менен түзгөн мамилеси бөлөк болот. Бул жерде эмоционалдуу интеллект жөнүндө дагы сөз кылайлы. Айылда кичинекей бир өзүнчө коом. Анткени бул жерде бала жашаса, жанында тайкеси жашайт, тиги көчөдө болсо байкеси жашайт, тиги көчөдө болсо чоң атасы жашайт, тиги көчөдө болсо кошунасы жашайт. Анан аябай көп чогулуштар бар. Куран окутуу, кирип чыгып чай ичүү, аябай көп баарлашуу болот. Анан бала бир жолу мамиле түзөт, келтекчейт мисалы чоңураак балдардан. Экинчи жолу мамиле түзөт, тайкеси урушуп коет, төртүнчү жолу байкеси тарбиялап коет, буну мындай кыл деп. Бешинчи жолу чоң апасы айтып коет, ай чоңдор келгенде тур, буну мындай кыл, тигини мындай кыл деп. Ошондой коомдо өсүп аткан бала баарлашуу мамилени жакшы үйрөнөт. Кичине кайсы жерде туура сөздү айтуу, кайсы жерде өзүн кандай алып жүрүү, кайсы нерсени айтуу, кайсы нерсени айтпоо деп ошону үйрөнүп, кийин мындай чоң чөйрөгө чыкканда дагы адам менен мамиле түзгөнү бул кишиге абдан жеңил болот. Эмоционалдуу интеллектке бай адам чоңоет. Ошон үчүн биздин саясатчылар көбүнчө жаман гана бизде эмес, Кыргызстанда эмес, Орусияда деле көп жерде байкайсыңарбы, мындай күрөшүү менен чыккан жерде күчтүү саясатчы чыгат. Күрөшүү менен чыккан жерде күчтүү бизнесмен чыгат. Күчтүү, ийгиликтүү адам чыгат. Эмне себептен шаарда аябай кичинекей чөйрөдө адамдын эмоционалдуу интеллекти кичине бай эмес, кедейирээк болуп калат десем болот. Анткени бөппөстөп чоңойгон бала, бир кичинекей эле үй бүлөдө чоңойгон бала, көп болсо бир кошунасы менен катташат, мектепте катташат, бирок аякта да официалдуу мамиле, бири-бирине аяр мамиле, анан
эмоционалдуу көбүнчө анан менин эле тааныштарым, менин эле туугандарым, инилерим айылга барбай коет. Мен барбайм. Апалар айтат, айылга барса тиги отун жардырып коет, анан колдору үшүп калат, анан буттары үшүп калат депчи. Ошондой чогулуштарга туугандарга көп барышпайт. Өзүнчө отурат, анан дагы компьютер ойноп баштайт. Көп эле баарыбыз эле билебиз, сотка ойноп баштайт, телефон ойноп баштайт. Өзүнө кирип кетет. Же болбосо жанагындай жаман компанияларга кошулуп башташы мүмкүн. Ошентип барып эмоционалдуу интеллекти бир аз төмөндөйт. Адам менен мамиле түзгөндү билбейт. Түзмө-түз ойлогон оюн айтат, туура сөздү сүйлөгөндү билбейт, туура адамга подход кылганды билбей калат. Бирок бул жерде өзүнчө плюсу да бар. Анткени көп аябай мындай маданияттын көлү болуп аткан, маданияттын түпкүрү болуп аткан жерде өскөн адам, ошол жерде театрлар бар, ошол жерде бүт мен деген адамдар жашашат. Анан маданиятты өзүнө сиңирип алган адам аябай көп окуйт, көп билим алат. Мектепте, мисалы, айылга караганда шаарда мектепте жакшыраак окутат, курстар бар ар кандай. Анан ошол жерде адамдын кругозору аябай кенен болот. Көп тил билип баштайт бала. Өзгөчө азыркы ата энелер аябай балдарына мындай салым кошот да, балдардын тарбиясына, балдардын билимине. Анан көп тил билет. Анан бизде эки мындай бир адамдын эки бөлүгү өз-өзүнчө болуп калат. Бул жерде аябай бийик кругозор, кенен ойлонуу, көп тил билүү, тил жөнүндө да өзүнчө айтып кетейин. Урматтуу YouTube көрүүчүлөрү, кыргызча сүйлөгөлө, кыргыз тил деп эле жатабыз. Ооба, кыргыз тил билүү өтө маанилүү. Биз кыргыз тилибизди жоготпошубуз керек. Бирок ошон менен эле бирге мен кыргызча билсем мага жетиштүү, менден башка тилге сүйлөгөндү жана түшүнүүнү милдеттүү эмесмин деген бул аябай караңгылык. Эмне үчүн? Анткени кыргыз тилде которулган адабият, ошол эле философтордун эмгектери, ошол эле кинолор, ошол эле адамдын өнүгүүсүнө керектүү нерселер жок. Аз же барбы? Менин оюмча жок. Аябай аз котормолор бар. Анан адамдын кругозору бийик болуш үчүн, терең ойлонуш үчүн сөзсүз дагы кошумча тилдер билиш керек. Жок дегенде орусча жана англисче билиш керек. Азыркы заманда ошондой. Эгерде ушул эки тилди билбесең, жок дегенде экөөнүн бирөөсүн билбесең, сен дүйнөнүн астыга жыбышынан артта каласың. Жалаң кыргыз тил менен өтө бийик кете албайсың алтындар. Кыргыз тил билүү бул милдеттүүбүз, бирок башка тилди билүү дагы милдеттүүбүз. Өзгөчө дүйнөдө эки тил, орус тили жана англис тили. Экөөнүн жок дегенде бирөөсүн билишибиз керек. Анан саясатчылар, мыкты, кыйын жигиттерибиз айылдан чыккан, ошо региондордон чыккан. Эмнеси минус? Менин оюмча бул жерде кругозорунан минус алат. Анткени чын эле көп эле саясатчылар кыргызча сүйлөйт, орусча сүйлөгөндү билбейт. Түшүнүшпөйт дагы, ошон үчүн баягы күлүп атпайбызбы? Жогорку кеңештин чогулуштарын көрүп, каткырып күлүп атабыз, бир кызыктай сөздөрдүн баарын айтып коюп атышат. Саясатка эки тилде, үч тилде кенен сүйлөмөө менин оюмча барбоо керек. Анткени ал адамдын кругозору кичинекей болсо, бул кантип өзүнүн Кыргызстанын, өзүнүн өлкөсүн тээ бийиктикке көтөрүп алат. Кантип теңме-тең ошол эле Европа менен тең тилдүү сүйлөшө алат. Кантип ошо Америка менен же Орусия менен тең тилдүү сүйлөшүп, Кыргызстандын кызыкчылыгын кармай алат. Болбойт андай нерсе. Ошол себептен менин оюмча балдарды тарбиялоодо мына эми болор иш болду. Эми биз келечектеги биз балдарды тарбиялап атабыз. Биздин балдарды тарбиялоодо сөзсүз эмоционалдуу интеллект өстүрүш керек. Балдарды айылга жөнөтүш керек. Балдарды аябаш керек, канчалык көп ошо тууган урук, мисалы азыр тойлорду токтотобуз деп атат. Мен оюмча бул туура эмес нерсе, анткени тойлордо туугандар бири-бири менен сүйлөшөт. Баары биз бири-бирибизди көрбөй деле калабызбы жок? Билбейм, менин оюмча ошондой. Балким башкача ойлор деле бар. Бирок кыргыздар ошо менен күчтүү.
бири бири менен сүйлөшүп, биз община болуп жашап көнүп калганбыз. Биз азбыз, кичинекей эле калкпыз. Ошон үчүн туугандар менен катташып, айылга жөнөтүп, биздин када салпты билип, биздин ошо кыргыздын кандай айтса, бир өзгөчө менталитетин билүү, эмоционалдуу интеллектти өстүрүү, ошо менен эле бирге кругозорду өстүрүү. Мектептерге сөзсүз орус жана англис тилин күчөтүш керек. Өзгөчө айылдагы мектептерге, региондорго англис тилинде жана орус тилинде сабак берсе сонун болмок. Анткени бул балдарга биз келечекке чоң жол ачып берип атабыз. Мен оюмча ушундай кылып болмок. Шаардагы мектептерге болсо тескерисинче када салпты, үрп-адаттарыбызды билүү, тануу сабактар керек. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, балким менин оюм сиздерге жакпайт. Мен түшүнөм. Балким сиздер макул эмессиңер. Мен түшүнөм. Ар бир адам өзүнүн оюн айтууга милдеттүү жана укугу бар. Анан мен бул ойдо Кыргызстан өнүксүн, өссүн, Кыргызстандын келечеги жакшы, кең болсун деп айтып атам. Балким бир болбосо 100 адамдын бирине жеткире алсам дагы, мен ойлойм, кичинекей болсо дагы салымымды коштум деп. Видео жакса лайк баскыла, комментарий жазгыла жана бөлүшкүлө.